Айнур эже, мен күйөөм менен жашаганга 10 жылдан ашты. Күйөөм ага измена кылып жүрүптүр. Ал ойношу менен жатып да жүрүптүр. Мен билип калдым. Ал аялга чалды. Ал жолугайлы, баарын айтып берем деди. Жолуктук. Анан баарын айтты. Мен шок болдум. Күйөөмдү чакырдык. Үчөөбүз отуруп сүйлөштүк. Баары таң калды. Бирок күйөөм жалынып жалбырап, сен менен жашайм деди. Жашап жатабыз, бирок дагы эле сарсанаа болуп атам. Аны менен жолугуп атабы деп кыжаат болуп атам. Ажырашсам бы ортодо 2 балабыз бар деди. Айымдар, биз качан бактылуу болобуз? Айтайынбы? Качан биз эркектин табиятын түшүнүп, ошону кабыл алганда. Жоктобой, жок. Эркек тынчыш керек, эркек мынчыш керек, мени гана сүйүш керек, мени гана караш керек. Эч кимди көрбөш керек деген ойдон чыгарып, күздү күздөй, кышты кыштай, жайды жайдай кабыл алабыз, туурабы? Күзүндө күзгүгө даярданабыз, кышка даярданабыз, отун алабыз, жайкыга даярданабыз. Денебиз күйүп калбасын деп, күнгө каршы кремдерди сүйкөйбүз. А эмне үчүн? Эркектин табиятын изилдеп, жаратылышын түшүнүп, эркектин көзү бар, эркектин жыныстык сезимдери бар, эркектин инстинкти таптакыр бөлөк деп, ошондой мүмкүнчүлүк бар экенин билип, ошого даяр болбойбуз. Жок, мен күйөөңөр измена кылып атса спокойно карап турууга деп айткан жокмун. Жок, жок. Мен болгону гана анын табиятын түшүнүп, кабыл алып, болушу мүмкүн, ал эркек да деп өмүр бою даяр болуп жүргөнүңдү суранам. Өзүңөрдү карагыла. Өзүңөрдү эч качан таштабагыла. Эркек ишенгичебиз, босогоңо ишен деп айтат эмеспи? Эркек дайыма карайт, эркек дайыма каалайт. Өзгөчө ийгиликтүү, өзгөчө өзүнө ишенген эркек. Ошон үчүн орустар айтмакчы: будьте всегда начеку. Дайыма ушундай мүмкүнчүлүк бар экенин билип жүрсөңөр, эч качан шок болбойсуңар, эч качан таарынбайсыңар, эч качан күтпөйсүңөр, эч качан стресс болуп, эч качан оорубайсыңар. Туурабы?